Мухаммедтин ак булуту. Жаштык курак туйлаган от кумардай, бек сакталган эң ыйык жан тумардай. Бир өмүрдө бир берилген таберик аяаламда кайкы учкан жаалмай. Анын жолун утурлап чык, тутуп ал, бешинеңе жазылган бир ыкыбал, дидарына тойбой турган мөл дүйнө, кучагыңда жыпар чачкан жыты бар. Жаштык өзү жалт караткан гүлебат. Жашап өткөн ар бир күнү ибарат, мүнөзү шар тоосуусундай күркүрөп, кыял ою чексиздикке чубалат. Жызылдатат кээде адамды аптабы, фархат сындуу тешеминдей тасканы, анын деми, кудурети, өмүрү мезгил менен мейкиндиктен сырткары. Билем мен да жетимдиктин абалын, ата энемден эрте ажырап калганмын. Бир сөз менен такыр өлүп көңүлүм, тоо талаага суу айтылчу арманым. Таштар мени укчумуй тунжурап, дарактарда кээде көшүп тын чугат. Жан дүйнөмө жакчу тынчтык, жалгыздыкта сезимиңе шам жанат. Одуракай ор койгон бир мамиле, тыз эттирип тийгенче эт денеме, курдаш кылып шамал менен дайраны жашап жүрүү өзүнчө бир сыр дүйнө. Жалгыздыкта сомдолосуң, бышасың, канат бүтүп кайкыйсың да учасың. Өзүң менен өзүң болуп азгырган алай дүлөй алааматтан качасың. 12-ге араң толгон Мухаммед чөл талаада төп айтар күн көрөт. Сүңгүп кирип ачылбаган катмарга жан дүйнөсүн башкарганды үйрөнөт. Ызы чуунун арасында капыстан амал таап өзүнө өзү жол ачкан. Ошол замат жан дүйнөсү мемиреп, ыраатына калган ойлор чаташкан. Дили таза мемиреген көл эле, жакындабай ыплас кир дүйнөгө. Ак караны таанып, пайда зыянды ажыратып, назар салып жүрчү эле. Балдарга окшоп жеңил мүнөз кеңкелес, урду кетти сөздү сүйлөй берчү эмес. Айткан сөздү өтөсүнө чыгарчу, коштоп жүрчү аны жетик акыл эс. Болсо дагы колунда жок жарды кем, бирөө сөзүн бөлүп четке сүрбөгөн. Жылуу жаркын көздөрүнүн оттору кабар берген дар кою кең дүйнөдөн. Бир купуя кереметке ишенчү, жылдыздуу түн болчу кээде төшөнчү. Жан адамга билдирбестен жапжалгыз тосуп чыкчу келген кара нөшөрдү. Колдорунда бар эле бир жылуулук, кармаганда боюңа өткөн жуурулуп, адам сактап өзгө жатка бирдей көнгөн эмес, пайдасы үчүн жулунуп. Шаардагы адамдардын бүт баары зирек өскөн Мухаммедди тааныды. Абу Талип тартты бекен бооруна болгон үчүн кандаш тууган тамыры. Үкөсүнө ишеними күчөдү, эмки жылы болуп калды мүчөлү. Майда барат, иш тапшырса аткарат, кубандырат бүйрө чынчыл өскөнү. Эсеп чотко жетип калды акылы, бирөөлөргө жедирбейт түк акыны. Аксын болуп алдап кетпейт көз боеп, соода ишине тыкан турат ачыгы. Эрте сезди, жакшы болуп өзүнөн, абийир сактап адашпады сөзүнөн. Ар намысын бийик койду баарынан, бозорбосун деп тиледи кызыл өң. Абу Талип кервен менен жөнөрдү. Мен да кошо барам, деди көөрө. Алыс жолду кыйналасың, кой, десе, ала кет деп ыйлап ийди жөнеле. Кервен чыгып калган кезде короодон, мейли, деди. Анда элгенчик кол болом, деп Мухаммед түштү кервен артынан. Мындай бакыт түшкө кирип койбогон. Жол түгөнбөйт, таң атат да кеч кирет. Кервенчилер өткөндөрдү эскерет. От боюнда далай сөздөр айтылат, бүрдей түшөт чокко күйгөн шишкебек. Түндө салкын, күндүз ысык куйкалап, ичек бооруң мээң кечке чайпалат. Жолдон булак жебир кудук кезиксе, абайлашып сууну аяп чайкалат. Те асманда томуктай бир ак болот. Мухаммедди калган окшойт жактырып, ээрчип келет төбөсүндө тынымсыз, эч ким билбейт. Бу не деген тарткылык? Ээрчип алган чыккан кезде Меккеден бир адам жок аны туюп шектеген.
Мухаммед да ага назар салбады, кандай булут башка жакка кетпеген. Бир ай болду күнү түнү төөдө. Мухаммедке түшөт ала көлүкө. Кудайдын бир болсо керек жышааны аян кылып жиберген бул дүйнөгө. Жол боюнда ар кыл жер бар, сыр көп. Жолоочулар андай жерден шыр өтөт. Жин, шайтандар бийлеген чөлкөмдөр, чочулайсың, кайдан келет балекет. Тирүүлүктөн кабар жок бир чымындай. Кок эткенже кузгун үнү угулбай. Жансыз жатат көз жетпеген мейкиндик, бир гана кум сансыз көчкөн кылымдай. Уккан кумдун эң даанышман экенин. Ойлойт дайра, көк деңизге жетемен. Бирок анын жолунда кум тоо жатат, билбейт тоодон кантип ашып өтөөрүн. Ошондо кум булут кылып дайраны көк мелжиген тоодун ары айдады. Мелмилдеген көк деңизге жеткирди, кантип жетип калганын ал туйбады. Кумда мындай керемет күч бардыгын сезе бербейт катары келген ар кылым. Ошол чөлдө угуп келет Мухаммед самиттерди кантип баскан кайгы, муң. Те байыркы замандардын биринде адамдар жетип илим билимге. Шул чөлкөмдө самит эли жашаптыр, 2-3 кулач бойлору өсүп кеминде. Илим казып Кудай дешти унутуп, жан дүйнөсүн булак сыңар курутуп, баратканда Салих деген пайгамбар келген экен оңолсун деп бул улут. Чектен чыкпа, ыйманга кайт, бузулба, сууга тийбе, үйлөнбө өз кызыңа. Жалгыз Кудай жарлыгына моюнсун, калып кетпе балекетке, кусурга деген акыл кебин тыңшап койбостон. Кайра өзүн шылдыңдашып ойношкон. Кана, бизге кереметин көрсөтчү деп чакалап кээде аны кордошкон. Антпегиле Кудай улук, корккула десе, койчу, Кудай деген жоктура. Эгер болсо бизге ак төө ап келип кошуп койчу жүргөн төөгө коктуда деп самиттер пайгамбарга ташатты. Койдук дешти ага темир тузакты. Салих айтты, ак төө болот, а бирок сойбо кылам, өлсө алып келет азапты. Казганактап эл чогулат мындайда. Салих ыйлап дуба окуду Кудайга. О керемет, тоо экиге бөлүнүп, ак төө басып келе жатат маңдайда. Бул төөдө бар эле 3 кысылат. Суу ичкенде кудуктар бүт жутулат. Берген сүтү тоюндурат бүт элди, жайыттагы төөлөр көрсө кутурат. Кереметти көрүп айрым адамдар айтты. Салих анык экен пайгамбар. Аркасына нээрчип алыс кетишти, ишенбеди ошол жерде калгандар. Төө калды самиттерге тайлактуу, идиштерге сүтү батпайт каймактуу. Бирок төөлөр жакын келсе катышат, көргөн сымал жолборстогу айбатты. 2-3 күнгө кудуктагы суу калбайт. Суу болбосо айылдагы чуу калбайт. Кеңеш кылды, ак төөнү соёлу, тоого кетсек Кудай ага бара албайт. Чечилди кеп, төө келгенде кармашты, союп жешти, кесе табак майлашты. Артындагы ыйлаган боз ингенде жолотпостон алыс чөлгө айдашты. Кеч күргүмдө бүтүрдүк деп беришти. Тоого барып үңкүрлөргө киришти. Кырсык бизди эми таппай калат деп от жакшып, кат-кырышып күлүштү. Эстешпеди Салих деген жылдарды. Ак төөнүн кан кусуру урганды. Эгер бүгүн аман калсак бекинип, Салих айткан жалган Кудай турбайбы? Дешип уктап үңкүрлөрдө калышты. Бирок Кудай чындыгында калыспы? Түндө катуу жер титиреп силкинди, тукум курут болгон элди табышты. Мухаммеддин калды бул кеп эсинде, дагы-далай сөздөр болду кечинде. Содом деген да бир шаарды жер жутуп кеткендигин эскеришти шу жерде. Атланттын суу түбүндө калганын, андагы эр Кудай безип чаңганын, акылы ашып жылдыздарды эсептеп, шаарларды кооз кылып салганын. Көпкө дейре аңыз кылды. Анан да бирөө айтты: мен Мисирге барганда фараондун мазарларын көргөнмүн, көргөн дагы, көрбөгөн да, арман да. Птолемей деген анда даанышман, чарчабаган илимгенин казыштан, ай, жылдыздын тилин билген, адамды ой менен башкара алган алыстан. Экинчиси айтты: Хинди жеринде адам көргөн ээрип жаткан темирге бутун малып басып кеткен, а бирок күйгөн эмес. Айтчы, билсең, ал эмне?
хинди жери брахмандар мекени. Асман менен жер алардын төшөгү. Сүкүт салып издегени бир Кудай, көз ачырбай жаайт жамгыр нөшөрү. Кервенчилер жерди безип кыдырып, түн киргенде отту жагып жылынып, кепке сөзгө жакын жүргөн адамдар Мухаммедке бул сөздөр дем, жылуулук. Кайра дагы жол узарып жол бүтпөйт. Кервенчилер сөздү гана эрмектейт. 1,5 миң чакырымдай аралык артта калды. Бирөө шаарга кеттик дейт. Рас эле, тээ алыста калаанын көрүштү алар бүлбүл эткен караанын. Абу Талиб айтты: алдын мен барып жүк түшүрчү ыңгайлуу жер табайын. Дарбазадан обочороок тургула, сак болгула, жүккө көңүл бургула. Мен келгенче эс алгыла, суу ташып чаңга баткан колу башты жуугула. 3-4 адам өттү алдына кербендин, билели деп базардын жай дарегин. Абу Талиб менен кошо кетишти чагып көрүү үчүн соода данегин. Тээ байыртан дарбазанын жанында чиркөө болчу Кудай жолун таанууга. Багир деген анда кечил бар эле рух дөөлөт уюп калган канында. Жат кабилчү ал Исанын илимин, өчүрбөстөн ыйык Инжил билигин, адис эле пайгамбарлык боюнча талдап чыгып берчү сөздүн жилигин. Жылдызы жок адамга сөз айтчу эмес, көңүлүнө түшсө андан кайтчу эмес. Бул дүйнөнү ташканак бир дүйнө деп, күнүмдүктүн көйгөйүнө тартчу эмес. Бекем сактап осуятын Исанын, айткандарын Сулаймандын, Мусанын, актык жолдо келе жаткан жан эле адамдардын укпай кыйбат ушаган. Ошол Багир тосуп чыгып жолунан, кармады бек Абу Талиб колунан. Бүт баарыңар келип мейман болгула, бирөө жарым калбасын эч тобуңан, деп чиркөөгө таң калтырды чакырып. Мейман болгун деген сөздүн аты улук. Мурда мындай мамиле эч кылбаган, себеби эмне? Сурабады батынып. Мухаммедди катарга албай бала деп, биз келгенче жүк унааны кара деп калтырышты чоң дарактын түбүнө сый тамакты жеп ичкенге эртерээк. Кетти баары ээрчип келген ак булут. Көлөкөсү Мухаммедке туш кылып туруп алды. Дарактында шактары ийилди ага, шамал жүрдү ышкырып. Абу Талиб сый бөлмөгө өтөрдө. Бала гана, аны жалгыз бекерге калтырдыңар, мында алып келгиле, ансыз болбойт, бала керек кечилге, деди Багир, баланы тез алдырды. Конокторду тоюндурду, кандырды. Дасторконго төгүп салды дүрдүйүнө курма, мейиз, анар, алма, анжырды. Соодаңарга өзүм жардам беремин, бүт шаарга дайын менин дарегим. Шашпагыла, силерди не сыйладым, азырынча билбейсиңер себебин. Деди дагы Мухаммедди четке алып, көпкө кызыл маектешти кеп салып, Инжилдеги аян болгон белгилер кайра далилденди такталып. Жаңы келчү пайгамбар ушул турбайбы? Өзү эмне кудуретин туйбайбы? Жапжаш экен набыт болуп калбасын, жердин үстүн каптабасын муң кайгы. Баралына келип бышып жетилсин, ага чейин суук сөздөн бекинсин. Разымын Кудайга миң, о Багир, пайгамбардын келгенине кепилсиң, деп ойлоду тагдырына сүйүнүп. Меймандарды чуркап сыйлайт күйүгүп, Мухаммеддин өзү аябай таң калды, картайган чал таазим этси бөгөлүп. Өмүрлүү бол айланайын кубатым, аямга жетсин чабыт кулачың, Кудай берген оз үйпа бар сенде улуу, аман жүрсөң бир күн өзүң тыясың, деп балага айланчыктап жалбарды. Ошол кезде Мухаммеддин жамалы ага кудум жусуп болуп сезилди. Ай төгүлүп, күн төгүлүп, кабагы. Тунук, таза кудук суудай мөлтүрөк, карегинде жалын чачкан күн түнөйт. Ошол жалын согуп жаткан жүрөгү, жапжаш жүрөк дөйдөй болуп күңгүрөйт. Ойлойт Багир, деги мындай керемет, эгер келсе 1000 жылдарда бир келет. Төбөсүндө коштоп жүргөн ак булут кысылаттын улуулугун билдирет. Анан айтты бөлүп Абу Талибке: менин могу сөздөрүмө терикпе, Мухаммедди тез алып кет бул жерден, коргоп өстүр, көз салуудан зерикпе. Эч ким ага кол салбасын, тийбесин. Өзү чыңдап бышырсын жан дүйнөсүн. Кудай жолу акыйкат, ак ыйык жол, азырыктар чалма салып жүрбөсүн. Үкөсүнө боору жакын үчүмбү,
Абу Талип сөз кыябын түшүндү. Багирге чоң ыраазычылык билдирди, көпкө жүрбөй соодасын тез бүтүрдү. Соода кылган Шамдагы шаар ал кезде 9 жолдун тоому эле бай эле. Көпчүлүгү динин тутса Исанын дагы далай бутпарастар бар эле. Искендердин заманынан бери жакка гректердин салттарына жаракка кеткен эмес, мына ушул дүйнөгө жуурулушуп жасап ар кыл алака. Баяу болгон көз карашын кандырып, таң калуунун биликтерин жандырып, Мухаммеддин делебеси козголду, бөтөн дүйнө коңгуроодой жаңырып. Аз күн жүрүп көптү көрдү шаарда. Ал Гомердин ырын укту асылба. Толгон токой кудайларга таң калды, туш да келди Троянын тушуна. Искендердин эрдигинен кеп укту, жарып чыккан жанар тоодой туюкту. Бириктирип батыш менен чыгышты басып алган сан миңдеген улутту. Аристунун, Сократтын даанышман сөздөрүн бүт тилге катып алышкан адамдарга чоң базардан жолукту, акыл жолу дүйнөдө миң чалышкан. Бири-бирине жиктелишип биригип, күн астында өткөн чексиз тирилик Мухаммеддин жүрөгүнө таптаза бул таасирлер бороз салды миңтелик. 6 ай жүрүп Меккеге араң келишти. Кервенчилер буйруганын жеп ичти. Абу Талип кирешесин көбөйтүп, туугандарга белек-бечкек беришти. Эң негизи батпай келди карызга. Аврою көтөрүлдү бир азга. Курайштардын таламдарын талашчу күч-кубатка жетти. Жарайт намыска. Мухаммедке айтты: эми сен өзүң өз жаныңды багууга кам көрөсүң. Ошол күндөй айлампага туш келди, жан талашпай калсаң анда өлөсүң. Чындап сезди жашоо күрөш экенин, бошой түшсөң күн жам кылып кетерин. Бир өзүңө ишенбесең башканын, канчагача кармайсың жең этегин? Канчагача кол карайсың зарыгып, таманыңда жатса дүйнө агылып, кана сенин Кудай берген кубатың, атаң барбы эркелеген таарынып? Жок, коркподу окторулган агымдан, тагдырынан жетимдикке кабылган. Көчөлөрүн күндө аралап Меккенин кандай болсун жумушкылап табылган. Оор дебейт, жеңил дебейт, дерикпейт, берген ишти бүтүргөнчө зерикпейт. Түндө жатса көз алдынан чубалтып, өткөн күндүн ак карасын иликтейт. Шүгүр кылат тапканына аз дебей. Эртең кайра базарда иш издемей, чоңураак бир иш кылсам дейт, каржы жок, колу жука, байлык аны безигендей. Баарын көрдү, алдым жуттум болгонду, ал армандын көзүн боеп койгонду. Бирөөлөргө карыз берип үстөккө сүткөр болуп мите сыңар сургонду. Тапкан пулун чачып шарап ичкенди, карызын бербей ок аттап от кечкенди. Сыртынан ак жоош момун көрүнүп бирөөлөрдүн төш чөнтөгүн кескенди. Кымгуут түшөт күндө базар турмушу, аралашып адал иши кылмышы. Өлүм өмүр жаман жакшы тең жүрөт, бул жашоонун мыйзамы шу, сыры шу. Ошентип ал кайнап бүттү казанда, жокчулуктун даамын татты базарда. Сөзүнө бек калыс жүргөн бала деп ишенимге кирди, илинди назарга. Бир адамдын калтырбады көңүлүн, кир кылбады жаштыктын от көөрүгүн. Арам ишке кадам басып барбады, белгисиз күч баштап жүрдү өмүрүн. Каруу күчкө толду дене чыңалып, моюн сунуп жигитке ынанып, бойго жеткен кызды көрсө көчөдөн, көзү түшөт сулуулукка кубанып. Бирок кызга айтылбайт сөз батынып, өзүн дайым турат алыс качырып, колунда жок жетимдигин билишет, албайын дейт башка бале ашырып. Курайштарда бойго жеткен пери көп, күндө башка көйнөк кийип түрдөн өт, бирок баары кол жетпеген бийикте байлык гана жеткирчүдөй өндөн өттү. Байлык гана сүйлөйт мында бакылдап, байлык болсо көгүрем көл, жашыл бак, ич толгон булбул түрдүү тоту куштай ойнойт анда кыз бурак. Төң көппү, анда сөзүң өтүмдү, бийдагы өзүң чыгара бер өкүмдү. Сага баары тайзым кылат кол берип, ала аласың кимден болсо өчүңдү. Кандай максат койсоң ага жетесиң, катар тоскоолдордон өтөсүң. Кор болбойсуң бирөөлөргө жалдырап, дайым айкүр турган сырдуу чүкөсүң. Пирик айлантып алды Мекке байлыкты, мындай жорук адам пейлин айнытты.
Калыңга пул таба албаган жигиттер баш көтөрүп сөз сүйлөөдөн айбыкты. Жигит курак, бирок өткүр шамшардай. Тура албайсың жашоо бул тамшанбай. Аз буйруган тагдырга эч баш ийбей, ал бууттанган бороондорду каршы алмай. Камчы кылып чагылгандын куйругун, тоот бостон жазмыштын буйругун, көкүрөгүн кайнап жаткан жанар тоо ошол тоонун өлбөстүгүн туйгунун. Жаштыктын алып дайрасында Мухаммед агып келет. Эмне болот, ким билет? Жер огунда чимирлет айланып, сан миң жылдыз карап турат дирилдеп.